жаңы келген адам болсо 5000ден эдештейт. Новосибирде негизи башка шаарларга салыштырмалуу эң эле Новосибирде мындай таксинин иши жакшы болот да. Күнүнө 10 000ден иштетип жүрсө 300 000, почти 300 000 жаап, еще 30 000 воздух. Assalamu alaikum урматтуу достор. Мен мурунку видеомдо такси жааты боюнча тартпайсыңбы деген сунуштар киргизилген экен да. Новосибирскиде канча тапса болот, аренда канчадан, ошол сыяктуу нерселер. Бүгүн Новосибирскте көптөн бери ошол такси жаатында эмгектенип жүргөн бир акеге барып интервью алып көрөйүн деп чечтим. Буюрса такси боюнча Адан баштап Яка чейин айтып беребиз бүгүн. İşte oldu. Şuradan geldik sizden interview alıp koyup. Негизи эле ошол таксиде көптөн бери көп баягы чет жакта жүргөндө, Кыргызстанда жүргөндө же болбосо такси жаатында иштебегендер көп суроо беришет экен да. Ушул жерде таксиде иштеш үчүн биринчи очередь эмнелер керек? Биринчи очередь эми Кыргызстандан келген болсо документтерин турбаш керек. Азыр еще жаңы эмнелер киргизип койду өзгөрүүлөрдү. Барып 1 айдын ичинде 3 айлык прописка алып коюш керек. Медосмотрдан өтүш керек. То есть таксиге прописка, медосмотр да керек. Жок, бул эми баягы прописка кылдырыш үчүн баягы 1 айдын ичинде успеть этип албаш үчүн ошону билип алыш керек да. Каждый мигрант 1 айдын ичинде жетишпей калган болсо кайра границага чыгып келиш керек болуп калат да. Ошон үчүн прописка кылгандан кийин медосмотр отпечаткалар тапшырып коюш керек. Анан калганы кийин 3 айдан кийин узап кете берет. Яндекске прописка керек болот обязательно. Правасы менен прописка, паспорт. Ошо менен такси улап беребиз. Права канча жыл стаж болуш керек? Права 3 жыл стаж болуш керек. 3 жыл стаж. 3 жыл стаж жетпеген болгон болсо, стажын турлап берет. Бар, биздин балдар бар. Аккаунт култанып калгандар болот, аккаунт култанып калгандар аккаунт ачып берет. Дагы ушу баардык нерсе колдо да. То есть эгер жашы болсо, мисалы, азыр стаж кошуп беребиз деп атабыз го. 19 жашта болсо да, мисалы, ага деле стаж кошуп туруп киргизсе болот яндекс. Ал жагын баары колубузда, Кудай буйрса. Баардыгы турлана турган нерсе да. То есть прописка керек, права керек, и машина керек. Паспорт менен машина. Паспорт, машина. Дагы көп суроо да, таксиге чыкпагандар, мисалы, Новосибирде эле жүргөндөр эле таксиде иш кандай болот деген. Ушундай суроо берип калышат да магачы. Аренда алып иштесек болобу депчи. Арендада мисалы иштесе болобу негизи. Чынтык акча алып же арендадан эле аренда берип коюп эле орустарга же ошо арендаторлорго иштеп коюп жүрө береби? Жок, мен деле 2 жыл арендада жүрдүм. Жок, 1,5 жыл жүрдүм. Аренда айдаган машина. Эми аренда айдаганда баягындай да. Башың ооруйт. Аренда төлөшүң керек. Ой, баягы машинаны оңдотушуң керек, анан машинанын баллондорун алмаштырышың керек, башың ооруйт. Майын алмаштырам деп башың ооруйт. Бузулган жерден чаласың эвакуация менен келип алып кетет. То есть аренда деле нормально. Аренда деле эгер адам иштегенди билген болсо, аренда деле нормально да. Анткени машинасын баягы ошондо иштете турган адам болуш керек. Жөн эле катайтып жүрө бербестен. Эгер сиз болбосо арендадан сыртка канча иштесе болот, мисалы орточо эсеп менен да, күнүнө 12-14 саат иштесе линияда болсо. Эми мындай кылайлы. Жаңы келген адам болсо, таксиде жүргөн, жаңы келип такси уланып, таксиге чыккан адам болгон болсо, спокойно 3000ден үйдө иштесе болот. 14-12 саатта 3000 таза жөнтөп. 12 саатта эми. Мисалы үчүн эртең менен саат 6да чыгып туруп 11-12 чейин иштеп, кайра кечки саат 4-5де чыгып, кайра иштеп улантып 12 саат ошентип иштей турган болсо, табат. Андай сизде парк бар да, билесиз. Паркта эгер сизге байланышка чыгышса да, арендага машина таап бере аласыздар же өзүңүздүн парктагы машиналар барбы арендага? Бизде бар машиналарыбыз, просто бизде баягы постоянный водительдер иштейт. Биздики баягы пока машиналар занят. Бирок возможность бар машина таап беребиз. Баягы парк чоң болгондуктан мага бизге неме баягы таксопарк машинасы туруп калган таксопаркка чалып предлагать этет да, машинабыз бар. Жакшы водитель болсо жөнөтүп берет. Арендада, значит, 12 саатта как минимум 3000ден жок иштей турган болсо, эгер өзүңүздүн машинаңыз болсо да, мисалы, өзүңүздүн машина менен канча иштесе болот? Эми жаңы келген адам болсо, ошондой эле. Жаңы келген адам болсо 5000ден эдештейт. Нормально экен. Таксиде иштеген плюс минустарын айта аласызбы? Көп, плюсу да көп, минусу да көп.
плюс жагынан баштасак мен акчаны жакшы таап атат. Мындай эле түрмөлөрүнө мындай эле карап көрсөк көзүбүз менен эле. Сен кечке чейин 1,5 миң десек, бирок азыр аз болуп калышы мүмкүн. 2 миңден 12 саат 2 миңге иштегениң жакшыбы же өзүң каалаганда чыгып 3 миң, 4 миң, 5 миң иштеген жакшыбы ошол эле. Анан эми таксинин акчасы чогултушун кыйыныраак, бирок чогулткан адамдар чогултуп ала турган алып жүрүшөт. Минустарычы? Минустары ошол ден соолукка зыян. Постоянно отурасың, өрүлүп жүрө бересиң, движение аз болот. Ошол зыяндуу жактары көп болгон үчүн биз жума сайын футбол ойноп турабыз. Футболубуз бар ар бир жумада. Тренировкабыз бар, зал ачканбыз. Ушу дос балдар иштеди. Таксистер көбүнчөсү. Ар бир через день, понедельник, среда, пятница, понедельник ушундай болуп, жумасына 3 жолу матч чыгышат. Ошол Футболчу жумасына? Футбол жумасына ошо ар бир 3-күн сайын футболубуз бар. Атайын ошо кыймылдап физический кыймылдар атайын уюштургансыздар. 2 саат ошо футболго бир жумада 2 саат ойноп турабыз футбол. Жакшы экен. Негизи өзүңүз канча жылдан бересиз бул сферада, такси сферасында? Эми меники 2017 Москвада иштеген, бир жыл иштеген. Москвадан баштап кийин мына келгенсиз. Москвада да тааныштарыбыз бар. Анан Москвадан барып үйлөнгөн, Кыргызстанга барып үйлөнүп, Кыргызстанда бир жарым жылдай жүрүп, кайра Новосибирге келген да. Москва менен Новосибирдин айырмасы барбы акчасы боюнча? Мен көзүм менен карай турган болсом, менин көз карашым болсо мындай да. Новосибирде негизи башка шаарларга салыштырмалуу эң эле Новосибирде мындай таксиге иши жакшы болот да. Москвада иш жакшы деп айта беришет, просто Москвада расход көп. Москвада расходун көп, иши пробка да. Постоянно ошо пробкада тыгында жүрүшөт да. Мен деле ошо Москвада иштеп жүргөндө ошо тыгындан качып эле ночь иштечүмүн көбүнчөсү. Ночь пробка иш слабыйраак болчу да. Ошон үчүн эми баягы айтат го, орого албаган ороктандай болбой. Ар кайсы жерде иштесе болот, просто негедир мага ушул Новосибир жагат. Мен Бишкектегидей эле жүрөм бул жерлечи. Өзүм Кыргызстанда эле жүрөм. Эч мындай өзүмдү эч нерседен мындай эме кылбайм. Ошончо жылдан бери уже иштеп атасыз. Өзүңүздүн рекорд койгон айыңыз болсо, жумаңыз болобу? Айына эсимде жок, айына канча иштегенбиз. Ошо эң эле көп ошо кайсыл айда экенин билбейм, ошо жаңы жылда вообще эле көп иштечүбүз. Мындай обычный айларда, обычный күндөрдө ошо эң көп эле ошо 60 миң, 65 миң иштеген күндөр болгон да жумасына. Бир жумада 60 10 миңден иштечүбүз да. 10 миңден ашык ушундай иштечүбүз. Бирок эми ал убакыт мен азыр такси кылбай элем. Таксопарк менен барам. Такси кылбаганым үчүн эми азыр мен бул жактан карап турганда билем да, балдар иштеген балдар иштеп атышат 10 миңден, 8 миң, 7 миң күнүнө. Эми ал адамдын өзүнүн баардыгы чечилет. Анан өзүңүздүн парк жөнүндө айтып берсеңиз да, артыкчылыктарын же болбосо кемчиликтери. Бул паркты мен 2020-дан бери ушу оюмда бар эле, парк кандай ачсам болот. Россия жарандуу болбогонум үчүн мага кыйынчылыктар болду. Парк ачып, Россияда ушу ИПда проблема. Анан башкалардын атынан ИП ачып, ушинтип парк ачылып, биздин группа бар, KSM дегенчи. Ошо KSM группанын водительдери биз өзүбүз ар кайсы парктарда иштечүбүз чачырап. Анан баягы көп эмнелерди көрчүм да, паркка чалса албайт, алмаштырып бер деген нерсе, машинасын алмаштырыш керек болсо убагында алмаштырып бербейт, сөгүнөт, жаман көрөт, тогузтайын чалба деп коет. Водительдер бар, кечинде машина алмаштырып алат кедечи. Кечинде башка бирөөнүн же номерин алмаштырыш керек болуп калат. Ушундай иштер көп. Анан ошол нерселерди мен ушундай нерселерди жок кылам. Водительдер пользасына иштейин деп парк ачканбыз. Максат ошол водительдер удобный болуш үчүн. Өзүбүздүн группанын балдары эч нерседен көз каранды болбой, баардыгы өзүбүздү колдоо болсо жакшы болот деген ниетте ачканбыз. Кудайга шүгүр, баардыгы биз ойлогондой, баардыгы мындай по плану кетип атат десек болот. Парктын проценти канча? Парктын проценти 2%. Баардыгы 2% иштейт. Разблокировка бар. Разблокировка 3% иштейт. Анткени алар култанып калат, ачылат ушундай да. Яндексте блокировкага түшкөндө силер разблокировка болот. Биз аккаунттарды кайра ачып беребиз да. Жаңы аккаунт болот. Ошондо иши көп ал нерсенин. Ошон үчүн 3%, алар 3% иштейт, булар 2% иштейт. Жакшы баягы култанбаган аккаунттар. Ошол баягы мен өзүмдүн эле примеримде баягы мындай болгон да. Култанып калган менин аккаунтум. Бир орус менен уруп кетип, болбогон нерселер менен култанып калган. Көп мучение болгон, байкелерибиз бар, баардыгы билет, көрүп турса деле. Ана мына бир жумадан кийин ачып берем, же ачып бербейм деп айтпайт, же ачып берем деп айтпайт. Артынан чуркатып ушундай бар болгон. Анан ошолордун атынан анан баягы өзүм бир чечимге келип, ой ушул нерсени өзүм үйрөнөйүн деп үйрөнүп келгенбиз. Баардыгы биздин колубузда. Мындай бирсе машинаны жылын көтөрүп беришет балдар.
таанып калган аккаунттарды ачып берет, стажын кошуп берет. Бардык нерсе чечкенге болот да. Жаңа группа жөнүндө айтып калыңыз, ал кандай болгон группа, эмне болот ал жакта? Бул группа KG7 деген группа, KG7. 7 область биримдиги. Новосибирде менин билишимче эң чоң группалардын бири. Именно ушу такси жааматында. Эң чоң жаамат. Бул артыкчылыктарын айтып берсек, биздин логотип бар өзүнүн KG7 деген. Мисалы сүрөттөрүн жөнөтөм, киргизип коесуң. Анан ынтымактуу, баардыгы бири-бирин сыйлайт. Баардыгы бири-бирине жардам берип турат. Кандай бир кыйынчылыктар болбосун, баардыгы бири-бирине жардам менен аябайт эч ким. Каждый вторник күн кечинде чогулуп ынтымак ашыбыз бар. Ынтымак ашка барып тамак жеп турабыз. Ошол жерден баягы Куран чүрүп, Куран окутуп, ушу ынтымагыбыз ушу менен улана берсин деген жакшы ойлордо. Ошол жерде жакшы баталарды беришет, аксакалдарыбыз бар. Ошол баардыгы ынтымактуу жайында чыгып жайлоого жума сайын болбосо да бир 2 айда бир чыгып кой союп канча ошол жерден салып турабыз. Каждый вторник болсоң да бүгүн экен да? Кудай буйрса бүгүн кечинде ушу аш уюштурулуп атат. Барып кудай буйрса ошол жакта тартанга аракет кылабыз. Bundan чыкканда ошол жакка барабыз. Баардыгы менен таанышпасак да мындай үстүнөн тартып көрсөтүп беребиз, ынтымак ашыбыз кандай. Анан артыкчылыктар ушул бири-бирине жардам берет. Сос группабыз бар. Аны мен да карап турам. Ар дайым эле ушул группадан, сос группадан эгер SMS келип түшө турган болсо, бирөөгө жардам керек болсо, шаардын кайрында болбосун, балдар өтүп барып жардам кылат. Бузулуп калган болсо, машинасын жүрүп алып берет. Балон жарылып калып, запаскасы жок болсо, ошого тура келе турган бала машинасы менен барып, ошо запаскасын берип, жардамын берип, колунан келген жардам болот. Тыгылып азыр кышында особенно тыгылып калат. Ошондой жерлерден барып бири-бирине жардам көрсөтүп, жардамын аябай десем, жаңылышпайм да. Адаспасам сизде корпоративдер бар. Сиздин партия корпоративдер болуп турат, байрамдарда. Корпоративдер бар, оюндар уюштурулуп турат. Эмне оюндар? Оюндар десек, ушу акыркы жылды жыйынтыктап ушу акыркы декабрь айында оюн уюштурганбыз. Биринчи орунга 30 000, экинчи орунга 10 000, үчүнчү орунга 5 000. Бул общий баягы бир ай дегенде мындайча 1 менен 30 000 чейин да. Кийинки ай башталганга чейин. Ошону биз компьютерден карайбыз. Эң көп иштеген да? Эң көп ким канча көп иштеген болсо, грязный баягы баардыгы ичинде да. Комиссиясы дагы баардыгы ичинде. Ошону ким көп иштеген болсо, ошол утат. Сиз болсо ким болбосо да канча иштеди бир айда? Декабрьче болот да? Сага эмнелерин жөнөтүп коем, данныйларын, канча иштегенин, бирок 300 000 жапкан да. 300 000 бир айда? 298 000 копейкасы менен жапкан да бир айда. Бир айда декабрьчи? Эмне маштан эле? Солярис 2020-жылы солярис менен жапкан да. Мындай эле билбейм, Москвада деле жабышы мүмкүн, бирок редко да. Кыйын да баардыгы бар. Таң калып атат. Новосибирск шаарында көптөр ойлойт да, бул шаар андай мындай депчи, бирок мындай чын-чындан келип иштеп, действительно иштеген адам билген болсо, бул шаар как раз ушу таксистердин шаары. Бул шаарда негедир мындай движение көп да делечи. Бардык жактан нерсе болот да бул шаарда. Экинчи орунду өзүнө тааныган байкебиз утуп кетти. Постоянно көптөн бери таксопарк иштечи ал. Аныкы Поло 2021-жылы. Үчүнчү орунду атын унутуп атам. Байкебиз утту да. Экинчи орунду канча менен жапты ал? Экинчи орунду деле ошол экөөнүн ортосу бир 10 000 разница да. То есть где-то 280 000. 290 000ге жеткен. Ошондой жакшы нерселерди өткөрүп турабыз. Кудай буйрса дагы пландаштырабыз, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Жакшы нерселерди пландаштырып, баягы водительдерге мотивация да болчу. Водительдер ошо менен көп иштесе болот. 300 000, почти 300 000 жалпы иши 30 000 воздухтан. Сонун нерсе да. Каждый второй парк бул мындай нерселерди уюштурган элекмин именно ушу Новосибирскийде. Баягы ушу водительдердин аркасынан нан таап жеп аткандан кийин мен оюмча булардан мен аябайм. Мында сааттар уже кеч болуп калат. Ашка баралык анда. Ошол жактан сүйлөшүп болсо ошол жактан. Кийин алайлам да. Береке байлык бирдикти топтоштурган ынтымак, бетме-бет каршылашканда достоштурган ынтымак, акыйкатты чындыктыңа окшоштурган ынтымак, бейбаш бейжай жаңжалдыңа токтоттурган ынтымак, жакшылыкты кубанычты жандап бир жүргөн ынтымак, жашкарга биримдик арнап бир жүргөн ынтымак, жамандыкты жанынан ошол айдап бир жүргөн ынтымак, жадыраган мемиреп жайда
болот ынтымак, жан-жаны бар баарына балдай бир болот ынтымак, жанып турган жаркырап шамдай бир болот ынтымак, жактырбаган чыр жерге барбай бир коет ынтымак, ойлогонду максатты орундатат ынтымак. О, мен деп аттансаң ошол жолуңдун ачат